Жыгачтан жасалган түрдүү буюмдар Жаш Устан акенин колунан чыгат. Бул чакан устаканадагы улуттук оюн чийимдер түшүрүлгөн белектердин көптөгөн түрүн көрүп көңүл кубанат. Кылдаттык менен көркөмдөлүп жасалган ар бир сувенирден кыргыз элинин бай маданиятын көрүүгө болот. Карантин учурунда үйдө иш жок отуруп калып, ошондо бир досум менен жыгачтан жасалган стол оюнун жасаганбыз. Андан кийин ошону жасап өзүбүз ойноп көргөндө, ал оюн бизге жагып калган. Андан кийин ошону башында бир жөн эле болобу болбойбу деген ой менен баштаган болуп чыкты. Андан кийин жасап көргөндөн окшошкондон кийин, жакшы чыккандан кийин аны тааныштарыбызга бир аз сатып көргөнбүз. Андан кийин тааныштарыбыз сатып алгандан кийин кичине акча келип баштаганда уже мындай кызыгуу көбүрөөк башталды. Андан кийин акырындан ошол стол оюнун мындай профессиональный даражада жасап баштадык. Мындай башкаларга деле мындай ыңгайлуу сатыш үчүн. Ал оюн менен 5-6 ай алектенип жүрдүк. Андан кийин тааныштарымдан ар кандай буйрутмалар келе баштады. Ушундай жыгачтан мага ушундай буюм керек, ушуну жасап бере аласың деп сунуштар түшө баштады. Андан кийин албетте бош убакыт бар. Андан кийин башында жакшы жасай албасак дагы мындай тажрыйба чогултуу үчүн ал буйрутмаларды алып болуп чыкты. Акчасы маанилүү эмес. Негизгиси өзүбүз бир жолсу жеке өзүм бир өнөрдү, кесипти жакшы даражада үйрөнүш үчүн көп буйрутмаларды алгам. Башында көп буйрутмаларды бекер жасагам деп айтсам болот. Мисалы үчүн жаңы кардалар табыш үчүн, же болбосо мындай бир буюмду жасап үйрөнүү үчүн да. Бүгүн Жаш Устан акен жыгачтан белекке берүүгө арналган табак жасамакчы. Учурда табигый анандагы элибиздин эзелтен бери колдонулуп келе жаткан уюулары, символдору түшүрүлгөн белектер актуалдуу. Ошол себептен уста жасаган буюмдардын кардарлары көп. Бизде сувенир табактын дизайны даяр. Эң эле алгач бардык продукцияны жасоо үчүн биринчи бизге дизайн керек болот. Компьютерде Corel Draw деген программанын жардамында биз бардык буюмдун дизайнын биринчи чийип алабыз. Ал дизайны мисалы үчүн кандай буюм болот, кандай өлчөмдө болот, ал буюмда кандай формалар болуш керек, кандай өзгөчөлүктөр кошулат, бардыгын биринчи компьютерде чийип алабыз. Мисалы үчүн бул табакты көрө турган болсок, четинде өзүбүздүн кыргыз улуттук оймо чийимдерди кошобуз сөзсүз түрдө. Ошондой Кыргызстан Кыргызстандын картасынын четинде биздин коңшу мамлекеттерди көрсөткөнбүз. Жана коңшу мамлекеттерде четтеринде өзүнчө мындай кыргызча ар кандай оймо чийимдер бар. Сүрөттөр бар десек болот. Боз үй, бугу, аркар дегендей. Биздин дизайныбыз даяр, эми аны лазерный станоктун жардамында фанера же болбосо жыгачка кесип баштасак болот. Станокту бул жактан жандырабыз. Станок жангандан кийин анын крышкасын ачсак болот. Станоктун бул жагында экранында өзүнүн кошумча кнопкалары бар. Ал менен кесүүчү лазер лучун ар жакка жылдырсак болот. Биздин станогубуз жана материал кесүү үчүн даяр. Эми акыркы процесс калды десем болот. Аны даярдалган дизайнды бул кесүү үчүн стартка айдасак болот. Биздин лазерный станогубуз биз берген дизайнды өз алдынча кесип, оюп, чийип, бардык процессти өз алдынча аткара берет. Жабып койсок болот. Мисалы үчүн илгерки убакта биздин ата бабаларыбыз кол өнөрчүлүк менен алектенгенде алар көп буюмдарды толук кандуу кол менен жасаган болушу мүмкүн да. Ошол бычактар менен, ар кандай шаймандар менен отуруп алып, бир күн кечкер оюп, кесип, кыркып, ушунчалык чоң мээнетти талап кылганын билебиз да. А бирок азыр бая башында айткан эле кыйла жеңил болуп калды да. Ошол эле көп бизнестерде көп ишканалардын жумушун жакшыртуу, тездетүү максатында азыр ар кандай жаңы технологиялар бар десек болот да.
Накен мырза өзү жогорку окуу жайлардын биринде туризм тармагы боюнча билим алып жатат. Бул багытты тандаганынын себеби да кол өнөрчүлүгүнө байланыштуу болгон. Туризм боюнча билимин өркүндөтүп, чет элден келген конокторду тосуп, аларга Кыргызстандын тарыхын, маданиятын, каада салтын, үрп адатын көрсөтүп таңазаласам дейт. Азыркы учурда биздин жасаган буюмдарыбыз жыгачтан жасалган экологиялык таза буюмдар. Жана биз көбүрөөк басым жасаганыбыз буюмдар аркылуу мындай кыргыз элин, же болбосо кыргыз жерин мындай таанытуу, көрсөтүү биздин негизги максатыбыз. Ошол эле көбүнчө сувенирлерде сөзсүз түрдө оймо чийимдерди кошобуз. Кыргызстан карталарын, Кыргызстандын өзгөчөлүктөрүн, мисалы үчүн калпактар, комуз, боз үй деген нерселерди, тоолорду, бүркүттөрдү биз дээрлик көп буюмдарыбызга кошуп жасайбыз. Азыркы учурда эң көп суроо талап жараткан буюмдар булар ошол эле магнитниктер, брелоктор жана көптөгөн жеке буйртмалар бар. Окуу менен кол өнөрчүлүктү бирге эри шаркка алып кеткен Накен мырзанын күнүнүн жарымы ушул жерде өтөт. Жаңыча идеяларды издеп, ойлоп таап, заман талабына жараша жасап чыгарууга күчүн жумшайт. Мынакей биздин буюмубуздун жасалуу процессинин 60% бүтү десек болот. Ал эми кийинки бөлүктөрүбүз болсо, бул ар бир бөлүктөрдүн чаңын тазалайбыз, шлифовка кылабыз. Жана андан кийинкиси боёй турган, краскалай турган бөлүктөр бар. Ошолордун баардыгын биз кол менен жасап чыгарабыз. Алло. Алло, кандай кон жакшы? Жакшы же, өзүңүздөр кандайсыздар? Берим болду. Жакшы, рахмат эже, өзүңүздөрдө. Мен өзүн эжеңмин. Жанагы магнитниктер жогоп калды да. Канча штук керек эже? Мага 100 берчи. Макул, биздин магазинде бар эле в наличии, ошону анандыраак барып салып жиберем эже. Анан эме кылчы. Кызыл цветинен анан жашылдан көбүрөөк салып койчу. Макул эже, болуптур. Талабасыңбы? Ооба эже, бир 2-3 сааттан кийин магазинге барам. Ошол жакта даярдап туруп, анан доставканы салып жиберебиз. Макул эже. Мынтип күнү бою жасаган буюмдарын кардарларына тапшырып, келип түшкөн буйртманы даярдап жасагыча бир топ убакыт өтөт. Талыкпаган мээнеттин арты менен мындай көз жоосун алган буюмдар даяр болуп чыга келет. Азыркы учурда кол астыбызда бир адам иштейт. Ал толук кандуу биздин ишканабызда буюмдар жасоо менен алектенет. Ал эми мен болсо көп учурда дүкөндө болом, жасалган буюмдарды сатуу менен. Ошол эле кээ бир учурда, мисалы үчүн, буйртма түшөт, анын дизайнын чийүү кээ бир учурда көп убакытты алышы мүмкүн. Кээ бир дизайндар, мисалы, кыйын болсо аны 5-6 саат, бир күн, кээде 2 күн отуруп чийиш керек болот да. Мындай ойлонуш керек болот, идея издеш керек болот. Канткенде мындай буюмду өзгөчө, мындай коос кылып жасоо боюнча көп ойлонуш керек болот да. Бир жагынан көрүнүшү оңой болушу мүмкүн. Ошондой эле бир жагынан көп мындай идеяны талап кылган жумуш десек болот. Кээде өз алдынча жаңы бир буюмду жасаш үчүн ойлонуш керек болот, издениш керек болот. Канткенде элде жок, анда өзгөчө буюм жасай алабыз, же болбосо канткенде башкалар жасап жаткан буюмдан жакшы өзгөчө
буюм жасай алабыз деп көп учурда мындай ойлонууга, мындай түртө турган жумуш десек болот. Үйрөтө турган өнөр жайлар, ишканалар, окуу жайлар бар экенин көп деле билбейт экем. Бирок өз алдынча негизи көп эле мындай онлайн курстарды издеп кээде мындай сатып алып окуган учурлар деле болгон. А бирок жалпысын алганда мындай практически өзүбүз жасап, иштеп, ушул менен мындай өнүгүп билим алсак болот, өз алдынча изденип дегендей. Мынакей биздин кыргыз улуттук стилдеги табагыбыз даяр болду. Бул табакты ушундай ножкасы же болбосо буту менен чогултуп, өзүбүздүн үйүбүздө мындай полкаларга мындай коюп койсок, биздин үйүбүздүн көркүн ачат жана белекке берүү үчүн дагы эң жакшы буюмдарыбыздын бири катары сунуштай алабыз. Бул жердеги буюмдар негизинен жакшылыктарга берилүүчү белектер. Чет жакка бараарда же чет элдик туристтер келгенде ала турган буюмдар көп. Ооба, биз жасаган буюмдар көбүнчө чет элдик конокторго ылайыкташтырылган болгон үчүн биз көп буюмдарыбызды кыргыз колоритине ыңгайлаштырып жасайбыз. Мисал үчүн брелокторду мисалга да көрсөтүп берсем, бул жакта биздин улуттук баш кийимибиз бул калпак. Дайыма чет мамлекетте биздин мекендештер калпакты кийип жүрсө, аны каалаган жерден чет элдик адамдар мындай көңүл буруп, мындай көңүлүн тарта алат десек болот да. Жана ошол калпак аркылуу биздин кыргыз мамлекетин көп элдер таанып билишет. Жана бизге келген коноктор дагы ушул биздин улуттук баш кийимди, калпактын формасындагы брелокду дагы алар алып кетүү менен өздөрүнө жакшы мындай буюм, эстеликке сатып алат десек болот. Ошондой эле көкөрдү айтсам болот, биздин улуттук сусундукту, кымызды куюучу атайын бул идиш. Ушул көкөрдүн формасында жасаганбыз, ошондой эле комуздун формасында, боз үйдүн формасында жана ар кандай оймо чиймелердин формаларында биз брелокторду жасайбыз. Каарман Накен мырза сыяктуу салтты, маданиятты, кол өнөрчүлүктү, улуттук баалуулуктарды заманбап турмушка айкалыштырып, даңазалап, өнүктүрүп, өстүрүп жаткан жаштардан уучубуз кур эмес.